Assalamu alaikum dostlar. Flutter'ga girişip жаткандар үчүн Flutter'ды кантип өзүбүздүн компьютерибизге орнотуп алабыз, ошону башынан аягына чейин көрсөтүп бермекчимин. Бир канча бөлүк видеодон турат. Бардыгын бир бөлүк кылып тартпайм. Flutter.dev деген сайтка киребиз. Ушул жерден көчүрүп алабыз. Бул жерде Get Started дегенди басабыз. Эгерде сиз колдонуп жаткан компьютердин операциондук системасы Windows болсо муну басасыз. Эгер macOS, Linux же башка болсо ушул жактан тандап бассаңыз болот. Биз азыр бул жерде ошол Windows'ка Flutter'ды көчүрүүнү көрсөтүп бермекчибиз. Windows'ка көчүрүү үчүн Windows деген жерди басабыз. Бул жерде негизи сайт өзү англис тилинде, бардык маалыматтар англисче жазылган. Эгерде сиз муну башка тилге которуп алууну кааласаңыз, мышканын оң жагын бир бош жерге басып эле, анан перевести на кыргызча деп, бул жерде кыргызчага которуп алып, дагы окусаңыз болот. Же болбосо бул жерден выбирать другой язык деген бар, ошол жерден башка бир тилди дагы тандап алсаңыз болот. Азырынча мага англисче эле ыңгайлуу, аны ошон үчүн англисче көрсөтө берейин. Операциондук системаңыз Windows 7 сервис пакет 1G, андан жогорусу болушу керек. Негизи Windows 10, Windows 11 болсо жакшы болот. Дискте 164 гигабайт бош орун болуш керек деп. Кошумча керектелүүчү каражаттар бул Windows'та PowerShell 5 деген болуш керек экен. Эгерде бул сиз колдонуп жаткан Windows'дун версиясы Windows 10 же андан жогору болсо, Windows PowerShell өзү орнотулган болот. Анан биз Git'ти көчүрүп алабыз, Git болушу керек. Булардын ар бирин көчүрүп алууну жана установка кылууну көрсөтүп берүүнү баштайбыз. Биз эң эле биринчи бул жерде Git'тен баштайбыз. Открыть новый вклад деп, муну жаап салбай турайын деп атам. Бул жерге келип, биз эң эле биринчи ошол Git'ти көчүрүп алууну көрсөтүп берип коелу. Мынакей бизде Git көчүрүлүп баштады. Бул көчө берсин. Муну жаап сала беребиз. Мунун бизге кереги жок. Андан кийин бул жерде Get the Flutter SDK дейт. Ушуну көчүрүп алышыбыз керек. Азыркы учурда, мына бүгүн 10 март 2022 жылда Flutter'дын версиясы 2.10.3 версия болуп атат. Бирок эгерде YouTube'дан башка жактардан сабактарды көрсөңүз, ал жердеги жазылган коддор менен бул акыркы версияда жазылган коддордо айырмачылыктар болуп калышы мүмкүн. Мына ошон үчүн эгерде башка версиясын алам десеңиз, анда бул жердеги SDK Releases дегенди басып, ушунун ичинде 2.8.1 деген версияны көчүрүп алсаңыз болот. Мынакей мен бул версияны дагы көчүрүп алайын жана бул версияны дагы, акыркы версияны, дайыма акыркы версияны алуу үчүн мына ушул жердеги көк баскычты бассаңыз, бул дагы автоматтык түрдө көчүп баштайт. Мына бизде эко тең көчүп жатат. Андан кийин болсо дагы бир аз ылдый жыла беребиз. Негизи бул сайтта ошол Flutter'ды установка кылуунун бардык жолу мындай өзү катары менен көрсөтүлүп берилген. Керек болсо бул терминал аркылуу иштегенди билгендер үчүн дагы мына src git деп эле мынакей ушул жерде мону көчүрүп алып дагы терминал аркылуу дагы орнотсо болот. Андан кийин дагы бир аз жылабыз. Орнотууда мындай бир каталар чыгат дейт, ошолорду чечүүнүн жолдорун дагы көрсөтөт экен. Биз дагы ошолорду катар менен көрсөтүп бермекчибиз. Бул жерде мына эми андан кийин болсо Android Studio'ну дагы көчүрүп алышыбыз керек. Бул дагы негизги талаптардын бири. Бул жерлерде дагы жазылып турат. Android Studio'нун өзүнүн сайтына киргенде бардыгы өзүнүн расмий сайтынан көчүрүлүшү керек. Ошол туура болуп эсептелет. Бул жерде да Download Android Studio деп жашыл баскыч турат. Муну бассак, биринчи мындай бир лицензиялык келишим же болбосо инструкциясы аркы беркилер жазылган. Аларды ылдый келип, бул жерде макулдугуңузду билдиресиз. Эгер муну билдирбесеңиз, бул жашыл болуп чыкпайт. Мынакей пассив болуп турат. Бастык, жашыл. Муну басабыз. Бул дагы көчүп башташы керек. Буларды эч нерсе кылыштын кереги жок. Кайра эле жаап койсок боло берет. Андан кийин ошол биз мобилдик тиркеме жасаш үчүн эмуляторлорду колдонобуз. Эгерде компьютериңиз бир аз күчтүүрөөк болгон болсо, анда
эмуляторду орнотууну, аны ачууну ошолордун баардыгын бул жерде көрсөтүп берген. Азырынча биздин бул сайттагы жумушубуз бүттү. Эми биз сайтты жаап турсак деле боло берет. Бизге булардын баардыгы көчүп бүтсүн. Эми ар бирин катары менен орнотууну көрсөтүп бермекчибиз.